Балаңыздын сапаттуу билим алып, келечекте мыкты окуу жайга өтүшүн каалайсызбы? Анда Ошмунун Билим жалпы билим берүү мектеби жакшы тандоо. Улуттук салт менен эл аралык тажрыйбаны айкалыштырган мектепте так илимдерге басым жасалат. Балдар билим уясына 1-класстан баштап кабыл алынып, 12-класска чейин окушат. Бизге келген окуучулар ушул эки багыт боюнча терең билим алышып, жакшы жыйынтыктарды көрсөтүшүп атат. Булар математика жана информатика багыты, так илимдерге кызыккан окуучулар үчүн, биология, химия багыты, булар медицина тармагына тапшырам деген окуучулар үчүн. Дальше теперь давайте вспомним сложение. Башталгыч класстын окуучулары негизги предметтерден тышкары улуттук тарбия, хореография, хор, таэквондо сыяктуу кошумча иримдерге катыша алышат. Ошондой эле Кытай, түрк, немис жана корей тилдерин үйрөнүү мүмкүнчүлүгү бар. Экинчи класстан бери мен бийге келем, 4 класска чейин. Мага бий өтө жагат. Анткени эжекебиз жакшы үйрөтөт, бийлерди ар кандай бийлерди үйрөтөт, жана айтып түшүндүрүп үйрөтөт да, кандай нерселерди кантип кылышты. Мектептин дагы бир артыкчылыгы жалпы республикалык тестирлөөгө даярдайт. Бүтүрүүчүлөрдүн дээрлик 100% босого балдан өтүп, ЖРТнин орточо көрсөткүчү 170-190ду түзөт. Бизде көбүнчө окуучулар кызыккан, ата-энелер кызыктар болгон нерсе, бизде ошол жалпы республикалык тестирлөөгө даярдоо жакшы жолго коюлган. Буга чейинки ошол 2018ден беркини ала турган болсок, бизде ошол босого балдан өткөн окуучулар 98%ды, 100%ды камтышкан. Алдыңкы балдар боло турган болсо, бул 200дөн жогору. Окуучулар сынамык тесттерге катышып турат. Аларга башталгыч класстан тартып эле кайсыл кесипти тандай турганы боюнча даярдыктар көрүлүп келет. Мен биология, химия окуумда окуйм. Себеби мен ошол 11-класста ЖРТ тесттен жогорку балдарды алып, өзүм агроном ошол факультет университетине тапшырган көздөйм. Максатым ошол. Ошондуктан ушул уклонду тандаган. Бул уклон ошол жалпылай эле жумасына көп жолу сабак болот. Эң аз дегенде 10 жолу. Мектеп окуучулары предметтик олимпиадаларда да активдүү. Былтыркы жылы бир бала республикалык олимпиададан 3-орунду алды. Бул окуу жылында болсо 3 окуучу республикалык этапка жолдомо алып даярданып жаткан учуру. Биринчи мектеп баскычында мектептен 1-орунга ээ болуп, мектептен тандалып чыктым. Андан кийин райондук жана областтык баскычтардан дагы ийгиликтүү өтүп, республикалык баскычка чейин жеттим. Анан азыркы учурда республикалык олимпиадага даярданып баштадым. Билим мектебинде буга чейин мен бир эжем окуп кеткен. Андан кийин анын иниси дагы ушул мектепке тапшырууну чечкен. Анын эжеси да жогорку балл алгандыгы биз укканбыз. Бүт айылга жеткен жана биздин мектепте бүтпөсө дагы ошол айылдын сыймыгы болгон кыз болгондугу үчүн анан биз ушул мектепке келүүнү туура көрүп, жыйынтык жакшы болоруна ишенип келгенбиз. Бүгүнкү күндө билим мектебинде 500дөн ашуун окуучу окуп жатат. Балаңыздын жалпы республикалык тестирлөөдөн жогорку балл алып, престиждүү университетке өтүшүн кааласаңыз, анда биздин мектеп туура тандоо.